الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı cemaat, hazır men sizlerge Yasin сүрөсүнүн фазилеттери боюнча кыскача айтып келет. Эң биринчиден эле бүткүл ааламды жараткан Аллах субхана ва тааалага чексиз мактоолор болсун. Аллах таала ушунчалык улук зат экен, Аллахтын улуктугуна эч бир күмөн жок. Аллах таала холик, жаратуучу, Аллахтан башка жаратуучу жок. Аллах таала малик, падыша, Аллахтан башка падыша жок. Аллах таала куддус, Аллах таала бардык күнөөлөрдөн таза зат. Аллах таала мусаввир, Аллах таала ар бирибизге ушундай келбет берүүчү зат. Бул дүйнөдө бир дагы адам башка бир адамга окшош эмес. Бул дүйнөдө бир дагы жалбырак башка бир жалбыракка окшош эмес. Бул Аллах тааланын чексиз кудурети. Аллах таала кимди кааласа ызаттап коет, кимди кааласа кор кылып коет. Аллах таала кааласа күндү түн кылып коет, түндү күн кылып коет. Аллах тааланын кадырына эч бир шек жок. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көптөгөн саламдарды жолдогум келет. Анын сахабаларына, андан кийин келген табийиндерге, таба табийиндерге көптөгөн саламдар жана салаваттар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде мындай деген: чындыгында жүрөктөрдү дат басат. Кандай эле бир жезди, темирди сууга салып койгондо дат басса, жүрөктөрдү да ошондой дат басат. Ошондо пайгамбарыбыздан сурашкан экен, кантип биз ошол датты тазалайбыз, кантип ошондон арылабыз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллах тааланы эскергиле жана Куран окугула. Аллах тааланы эскергиле жана Куран окугула. Караңыздарчы, Куран окуу менен Аллах тааланы эстөө менен биздин жүрөгүбүз тазарат экен. Курани Карим бул ар бир мусулмандын бактылуулугу. Ар бир мусулмандын бактылуулугу. Кимде-ким ушул Куранды карманган болсо, Куранда келген өкүмдөргө баш ийген болсо, тыйылган нерселерден тыйылган болсо, Куранды окуган болсо, башкаларга үйрөткөн болсо, Аллах таала ал адамды чындыгында албетте бул дүйнөдө да жана акыретте да бактылуу адамдардан кылат. Курани Каримдин ичинде келген ар бир сүрө өтө баалуу болуп эсептелинет. Аллах таала ар бир сүрөнү биз үчүн белек кылып берип койгон. Ошол сүрөлөрдүн бири бул Ясин сүрөсү экен. Ясин сүрөсүнүн фазилеттери боюнча көптөгөн риваяттар келген экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: кимде-ким түнчүндө, түнү жатаарда Ясин сүрөсүн окуп жаткан болсо, эртең менен турганда бардык күнөөлөрү жуулган, күнөөлөрү кетирилген абалда ойгонот экен. Караңыздарчы, Аллах таала ушунчалык мээримдүү зат. Эгерде чын жүрөгүбүз менен окуп дуа кыла турган болсок, Аллах таала ошол Ясин сүрөсүнүн рахматы менен биздин күнөөлөрүбүздүн баарын кечирип коюшу мүмкүн экен. Караңыздарчы. Ясин сүрөсүнүн баалуулугу боюнча дагы ар бир нерсенин жүрөгү бар деп коет. Курани Каримдин жүрөгү бул Ясин сүрөсү деп да коюшат экен. Караңыздарчы. Ясин сүрөсү Курани Каримдин жүрөгү. Бул жерде Ясин сүрөсүнүн ушундай бир урматын бизге көрсөткүсү келип жатышат. Ошондой эле башка да риваяттарда келет экен, Аллах таала ушул асман менен жерди жаратаардан мурда жыл мурун эле Ясин жана Тоха сүрөлөрүн жаратып койгон экен. Ошол кезде периштелер Куранды укканда алар айтат экен: ушул Куран кайсыл коомго түшкөн болсо, ошол коом бактылуу коом. Ушул Куранды кайсыл жүрөктөр көтөргөн болсо, ошол коом бактылуу коом. Ушул Куранды кайсыл тилдер айткан болсо, ошол бактылуу коом. Караңыздарчы, бул Куран бизге түшпөдүбү? Аллах таала биздин коомду кандай бактылуу коомдордон кылып койгон? Кандай бактылуу коомдордон кылып койгон? Ошол сүрөлөрдү бизге түшүрүп койгон. Ошол мүмкүнчүлүк менен биз пайдаланып калышыбыз керек. Караңыздарчы, кандай сонун мүмкүнчүлүктөр бизге берилип атат. Жана ошондой эле келет, кимде-ким Ясин сүрөсүн кыйналып жатканда окуган болсо, Аллах таала ошол адамга кыйынчылыктарын чечип берип коет экен. Кимде-ким ачка болуп Ясин сүрөсүн окуган болсо, Аллах таала ошол адамды тойдуруп коет экен. Кимде-ким жолун жоготуп адашып турган болсо, Ясин сүрөсүн окуса, Аллах таала ошол адамга жолун көрсөтүп коет экен. Кимде-ким өлүм төшөгүндө жаткан адамга Ясин сүрөсүн окуган болсо, Аллах таала ошол адамдын өлүмүн, жанын чыгарып аткандай жеңил чыгарат экен. Иншааллах, Аллах таала эгер ушунчалык мээрим кылган болсо, ошондой жардам кылып коет экен. Жана ошондой эле кимде-ким толготуп жаткан боюнда бар аялга Ясин сүрөсүн окуп берген болсо, ал аялдын толгосу жеңил болот экен. Иншааллах.
Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир окуясын айткым келет. Ясин сүрөсүн алымдар дагы айтып коет экен, бул рофи, хафиза деп да коет экен. Рофих дегенде Ясин сүрөсү мусулмандардын даражасын көтөрүүчү сүрө экен. Караңыздарчы, мусулмандардын даражасын көтөрүүчү сүрө. Жана ошондой эле мушриктердин, кафырлардын, кафыр деген бул Аллах Таалага ишенбеген, Аллах Тааланын жок барлыгына ишенбеген адамдар, Аллахка шерик келтирген адамдар. Ошондой адамдардын даражасын өтө төмөн пас кылып коюучу сүрө экен. Канчалык күчтүү сүрө, субханалла. Эми ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыскача окуясында Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Ясин сүрөсү менен жардам кылганы жөнүндө баяндалат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке шаарында жашап жүргөн убакта пайгамбарыбызга уже пайгамбарлык түшкөндөн кийин ошол жерде жашаган мушриктер, Аллахка ишенбеген, пайгамбарыбыздын артынан ээрчибеген, пайгамбарыбызга каршы чыккан адамдар аябай көп болгон. Ошол мушриктер баардыгы чогулуп, ушунчалык пайгамбарыбызга кордук көрсөтүп, пайгамбарыбызды кармап, ушунчалык өлтүргүсү келген адамдар болгон. Ошол адамдар күндөрдүн бир түнүндө барып, пайгамбарыбыздын үйүнүн жанына барып, анан пайгамбарыбызды күтүшөт экен. Азыр пайгамбар чыкса, азыр Мухаммад чыкса, биз аны тутуп алабыз, анан өлтүрөбүз деген ойдо ошол жерге туруп тутушат экен. Ошол мезгилде Аллах Таала пайгамбарыбызга ушундай жардам берет экен. Караңыздар, ошолордун арасында Абу Жахил деген бир мушрик бар. Алардын чоң болуп эсептелинет. Абу Жахил деген мушрик айтат экен жанында эркектерге: "Билесиңерби, Мухаммад мындай деген экен. Кимде-ким мени ээрчиген болсо, ал арабтардын падышасы болот. Жана өлүп тирилгенден кийин, кыяматта тирилгенден кийин, ал ушундай бир кооз бакчаларда болот. Ал бакчалар Иорданиянын бакчаларына окшош болот экен. Бирок ким аны ээрчибеген болсо, ал аларды өлтүрөм деген экен. Өлтүрөм, жана алар кайра тирилгенден кийин тозок отунда күйөт" деп айтат экен да ошол эркектерге. Айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол сөз жетет экен. Жеткенде пайгамбарыбыз ичинен жооп берет экен: "Ооба Абу Жахил, ошондой. Жана сен алардын арасында болосуң" деп жооп берет экен ал кишигечи. Бирок ал киши укпайт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошону тастыктайт экен. "Мен ошондой кылам, сен ошол тозок отто күйүүчү адамдардын арасында болосуң" дейт экен. Ошондо Аллах Тааланын кудурети менен ошол жерде турган адамдын баары көр болуп калат экен. Алар бардыгын көрүп турат, бирок пайгамбарыбызды көрбөй калышат экен. Пайгамбарыбызды көрбөй калат да, пайгамбарыбыз үйүнөн чыгат экен дагы Ясин сүрөсүн окуйт экен. Ясин сүрөсүнүн 1-аятынан 9-аятына чейин окуйт экен дагы. Ар бир ошол жерде турган эркектердин баштарына топуракты себип Ясин сүрөсүн окуп, анан өзүнүн иштери менен кетип калат экен. Караңыздарчы, 1-Ясин сүрөсүнүн 1 жана 9-аятына чейин аяттарды окуп, ошентип чыгып кетет экен. Ал кишилер ошол жерде пайгамбарыбызды күтүп тура беришет экен. Андан кийин алардын арасында болбогон башка бир киши келип, алардан сурайт экен: "Силер эмнеге биякта турасыңар? Кимди күтүп атасыңар?" дегенде, пайгамбарыбыз алар айтат экен: "Биз Мухаммадты күтүп атабыз." Анда ал киши айтат экен: "Анда силерге Аллах Таала бүгүн күнүңөрдү жакшы кылбаптыр. Вам не повезло" дейт экен. Эмнеге? Себеби мен азыр эле көрдүм, Мухаммад үйүнөн чыгып, ар бирөөңөрдүн башыңарга топуракты себип өзүнүн жумуштары менен кетип калды дейт экен. Ошондо ошол жерде эркектер баардыгы баштарын кармаса, чындап эле баштарында бүт топурак болгон болот экен да. Караңыздарчы, Аллах Таала ушул Ясин сүрөсүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жардамчы кылып жөнөтүп койгон экен. Кандай күчтүү сүрө, машалла. Кандай күчтүү аяттар камтылган ушул сүрөдө, машалла. Ошондуктан эгерде кыйналып жаткан болсоңуздар дагы Ясин сүрөсүн көбүрөөк окуңуздар. Кыйналбасаңыз да көбүрөөк окуңуздар. Жана ошондой эле Хасан Шазали деген бир адам, алым адам, ушул сүрөнүн артыкчылыгы жөнүндө мындай деген экен: кимде-ким Ясин сүрөсүн 40 жолу окуган болсо жана төмөнкү дуаны айтса, Аллах Таала ал адамдын качетін чечип берет, иншааллах деп. Эмне себептен ал алым антип айтты? Себеби бизге чейин өткөн көптөгөн алымдар Аллахка өтө жакын адамдар болгон.
Алар өздөрүнүн кылган тажрыйбасы менен ошону тастыкташкан. Демек ал адамдар ошондой жасашкан. Ал адамдар ушу кыйналып жатканда Ясин сүрөсүн 40 жолу окуп, төмөнкү дуаны окуганда Аллах Таала алардын кажетин чечип берген. Демек, иншаллах, эгер биз дагы чын жүрөгүбүз менен Ясин сүрөсүн окуй турган болсок жана ушул дуаны кылган болсок, Аллах Таала иншаллах биздин да кажетибизди чечип берет. Караңыздар, Ясин сүрөсүн 40 жолу окуп жана ушул дуаны окусаңыздар: Бисмиллахиллази ла илаха илля хувал хайюл койюм. Бисмиллахиллази ла илаха илля хувал зал джалали вал икрам. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'и исмихи шей'ун фил арди вала фис самаи ва хува самиул алим. Кимде ким ушуну айта турган болсо, иншалла Аллах Таала ал адамдын кажетин бүтүрүп берет экен. Караңыздарчы, кандай сонун фазилеттүү сүрө экен. Эми Аллах Таала баардыгыбызга ушул сүрөнү көбүрөөк окушубузга насип кылган болсун. Келиңиздер баарыңыздар Ясин сүрөсүн окуганды үйрөнүп, эгерде араңыздарда Куран окуганды билбегендер болсо, Куран окуганды үйрөнгөнгө аракет кылыңыздар. Себеби бул өтө маанилүү. Мусулмандар үчүн Куранды оригинал тилинде, араб тилинде окуу бул өтө маанилүү. Иншалла Аллах Тааланын сөздөрүн өзүбүз окуп, түшүнүп, кыраат менен окуп калганыбызга Аллах Таала өзү насип кылган болсун. Аллах Таала кемчиликсиз зат. Эгерде кандай бир кемчиликтери кеткен болсо, каталары кеткен болсо, Аллах Таала өзү кечирген болсун. Барыңыздардан Аллахым разы болгон болсун. Ассаламу алейкум ва баракатух.